Жалал Абад шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жаңы жылдык маанай тартууланды. Бул багытта кала бийлигинин өкүлдөрү шаарда жайгашкан балдардын психоневрологиялык, социалдык стационардык мекемесине барып, жаңы жылга карата белектерин тапшырды. Майрамдык самалыкта Жалал Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымышев жаңы жыл балдардын күткөн өзгөчө майрам экенин айтып, аларга ден соолук каалады. Жараткан эң жакшы көргөн, мээримин төгкөн ушул бөбөктөрүбүздүн бүгүн жаңы жыл менен биз куттап келип отурабыз. Ар бир бөбөккө биз мындай концерттик программаларды жана мэриянын аппаратынын атынан белектерди алып келгенбиз. Эң негизгиси жараткан Аллах силерге мээримин төгүп, ар дайым силерге ырыскысын чачып, жакшы күндөрдөн, жакшы өмүрлөрдөн тартууласын. Дагы бир жолу келе жаткан жаңы жылда. Ал эми бул мекемеде бир жылдан ашуун убакыт эмгектенген Гүлшан Эмилис кызы коомдун жардамга муктаж, айырылуу катмарындагы балдар менен иштөө, оор экендигине карабай алардын жан дүйнөсүнүн тазалыгы аны жумушуна тартып тураарын айтат. Кээ бир балдар бар, тамак жей алышпаган, аларга сүт менен азыктандырат. Бул жерде балдар өздөрүнүн, ар бир баланын өзүнүн таланттары бар, сабак окушат, сабак өтүшөт, мугалимдер келип, волонтерлор келишет, алар сабак беришет. Ошондой эле баягы адамдар мен жаңы келгенде өтө кыйналды элем бул жерге келгенде. Азыр болсо бир жыл болду, уже көнүп баштадым да. Булар менен башка чоң адамдар караганда булар менен сүйлөшүү өтө назик да, кичине өзүң жан дүйнөңдү тазалыгың кичине тазалайсың десең жаңылышпайм. Иш чарада Ариет балдар чыгармачылык борборунун балдары концерттик программа тартуулашып, кызыктыруучу оюн зооктор менен коштолду. Ага кошумча мында тарбияланган балдар да өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү. Үйдө 5 жаштан 18 жашка чейин тарбияланат. 5 тайпа бар. Ошол 5 тайпада категориясы боюнча жатышат. Жаткан группа, жөрмөлөгөн группа, башка анан кыздар, балдар болуп бөлүнөт. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мекемесинде 100гө жакын бала тарбияланат. Ал эми Жалал Абад шаарында жалпы 3600 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, алардын 400дөн ашууну 18 жашка чейинкилер. Элиза Капарова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.